Таң ырыскысы таңкы 5 менен, андыктан жалпыңыздар кошулуңуздар. Бүгүнкү күндүн темасы TikTok тиркемесинин жабылышына көз карашыңыз кандай деген теманы козгоп отурабыз. Андыктан сиздер дагы өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди калтырсаңыздар болот. Бүгүнкү таңкы 5 берүүсүнүн куттуу студиябыздын конокторун тааныштырып кетейин. Бири Төкмакын болсо, бири Дастанчы. Азыркы күндө TikTokто миллиондогон просмотрларды алып жаткан Нурсултан мырза жана Азамат мырзаны конокко чакырып отурабыз. Кош келипсиздер. Кош келдик, саламатсыздарбы? Манай жакшы уйку канып жакшы келдиңиздерби? Керемет сон. Бүгүнкү теманы сиздерге дагы тиешелүү болуп кетти окшойт, анткени интернет айдыңында, TikTok айдыңында сиздердин көрүүлөр абдан миллиондогон просмотрлар жыйнап отурат. Бирок сиздердики албетте тарбия алуу жагынан, анан мүмкүн болсо сиздердин оюңуздар, пикириңиздерди уга кетсек. TikToктун жабылышына көз карашыңыздар. Ооба, мен дагы ошондой көтөрүлүп атканын көрдүм, угуп атам. Азыр дагы эфирден ушул тууралуу айтышты. TikToктун жабылышы тууралуу менин оюм, ким эмнени издесе бул жактан ошол чыгат экен. Мисалы үчүн мен өзүм TikTok'ум бар, азыр телефондон карап издесем, жалаң жакшы нерселер чыгат, ырлар чыгат, терме, санат, манас чыгат, шарият чыгат, устаздардын айткан баяндары чыгат, жакшы нерсе чыгат. Бул ким өз адамдын өзүнө тиешелүү да. Адам жакшы нерсе издесе, жакшы нерсе көрсө, жакшы нерсе чыгат экен. Анан ал көтөрүп аткан адамдар өзү жаман нерсе көрө берсе, жаман нерсе чыга берсе, анан ошондой багытка бурулуп калат. Биринчи себеп, экинчи себеп болсо балдарды башкара албай калабыз. Балдар ошончо жаман нерсе деген сыяктуу болуш керек. Анан балдарды башкаруу бул ата эненин милдети. Бирок мындай чыкканда башкара албай калат дейт го. Адам бул жалпы биздин жаштагы адамдар бул өзүнөн негизи улуу муундун өкүлдөрү баары эле азыр отурат экен. Бирок жакшы жагын алгандар көп экен. Бул жактан анча-мынча адамдар, анча-мынча балдар жаман нерсесин алса деле билбейм. Мен аны түшүнгөн жокмун. Кандай жаман нерсе чыгат, аны өзүм колдонбогондон кийин, көрбөгөндөн кийин билген жокмун. Биз жакшы нерсени көрүп, жакшы нерсени алганга үйрөнүшүбүз керек. Бир нерсе болсо эле биз жаба калалы, бир нерсе болсо эле кетире калалы дегенге жакын элбиз го өзүбүз. Антпей, наоборот, жакшы жерин алып, башка нерсени карашыбыз керек. Анткени бул бизге пайдасы тийип атат да. Демек, TikTok'та жабылбасын деп айтып жатасыз, э? Ооба. Жакшы жакка, жакшы жак, жаман жак болот эмес. Жакшы жакка колдонсоң, жакшы нерсе болот. чалуу бар экен. Чалуу бар экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келиңиз. Мен 5-чи каналга прямой кошуп койсоңарбы, балдар. Коштук эжеке. Кошулдуга жеспесмен сиз айтарыңыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен бөгөрөкки балдарга баалоо тилек айтат элем. Айтып өтүңүз. TikTok'тон көрүп калдым. Апасы экөө, апасы ырарына батат, апасы бугарына батат, келин алып келди. Менин да ошондой тилегим бар. Менин да балам коопталып келсе деп тилейм. Ошо балдарга чыгармак деп ийгиликтерди каалайм. Мага да бир жакшы каалоо тилек алып айтып, азыр эле жаңы кошулуп калдым. Бала ырдап койсунчу, мен Канке апамын. Мейнеткичтен уулум коопталса деп тилейм. Мен да камыны батасын алып, тиги атасындай пирог жасап, басмал жасап, ушундай күткүм келет. Балдар чыгармачылык. Бар болуңуз Канке апа. Ойлогон оюңузга, тилеген тилегиңизге жетиңиз. Сиз дагы келин алып, колуңуз узарып, келиндин ысык чайын, келиндин кызматын көрүңүз дейли. Сиздерге алгач эле эфирдин башталышында эле чалуулар болуп, жакшы бир каалоо тилектерин айтып атат. Мүмкүн болсо ушул тууралуу болсун сурообуз. Ушундай ар бир инсанга мактоо өзү татыктуубуз. Ар бир инсан мактоого татыктуу. Мактоону кандай көтөрөсүздөр? Мындай текеберленип Уялып кетесизби же балким жакпайбы? Же өзүңүз кишилерди мактайсыздарбы? Жок, баатырды баракелди өлтүрөт дейт го Кыргызда. Баракелди деген баатырды эметчи. Бирок эми жакшы пикир, жакшы сөз деген жакшы нерсе бул. Элдин батасы болсо, элдин жакшы пикири болсо, андан алып кубат алып биз мындай мотивация алып калып атабыз. Башка эч кандай нерсе жок. Биз жылдыз болуп анткенге акыбыз дагы жок. Баары бир кандай мыкты инсан, кандай нерсе жаратсаң дагы элден бийик боло албайсың, элден төмөн болушуң керек. Эч убакта андай нерсе кылбайбыз, кыла да албайбыз. Биздин мүнөзүбүзгө да туура келбеген касиет. Мыкты жооп болду окшойт. Сиз деле бизде ооба Нурсултан мырзанын ой пикирине кошулат болушуңуз керек. Каныкей апабыз өтүнүп кетти. Мүмкүн болсо ошол TikTok'тогу ырларыңыздардан анда бирди таштап бересиздер деп ишенебиз. Жок, келин алсын балабыз деп Каныкей апабыз. Келин ал деп атасыз.
бала деп комуз алдык колубузга. Апаке кошулайын эй оюңузга. Балаңыз эртерээк келиндүү кылсын, эч качан каршы чыкпай жолуңузга. Апапак сулуу келин келсе деймин, эртерээк апаке бай эй колуңузга. Ал келин бут болсо экен бутуңузга, ал келин кол болсо экен колуңузга. Ошондон экөөбүз барып алып, сайра ырдап туралы тоюңуздан ей 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 ей. Баракелде. Каныкей апа, мыкты жооп кылды окшойт Нурсултан мырзабыз. Төкмө акын, жана дагы дастанчы Азамат мырза келип отурат. Анан мүмкүн болсо сураналы бүгүнкү эфирге дегиле, бүгүнкү биздин таңкы берүүбүзгө сиздерди бир ушул тиктоктогу жанагы жылдызыңыздар бир ошол аркылуу да жанды деп билем. Буга чейин элге таанылып келгенсиздер, бирок бул просмотр боюнча көрүү деп айтылат, көрүү деп айтылат кыргызчасы. Миллиондон ашты, биз билишинче. Ашты 1 миллион, 1,5 миллион. 1,5 миллион. Бул канча убакытта ушул көрүлдү? Бир жумада 1,5 миллион көрүүчү топтодуңуздар. Баракелде. Анан мүмкүн болсо бир анекдотуңуздарды угуп калдым ушул тиктоктон сиздердин тиркелип, анан элибизге дагы бүгүн ошол анекдотуңуздарды айттырсак. Анекдотту жатка билбейбиз, мен окусак болобу? Окусак болобу аны? Окусак болот. Окуйланды. Ооба. Өскөндүр жаккан анекдотуңузду окуп бериңиз анда. Мен башка анекдот айтып берейин. Жарайт. Кемпирлер жөнүндө. Анекдот Божи Кешбек Жумакатов устатысын. Мен айтып берейин, кыргызча мен айтып берейин. Күн төбөдө турганда турбайлы деп какталып, көлөкөдөң 3 кемпир олтурат дейт мактанып. Биринчи кемпир наздана, сөз баштайт экен мактана. 20 курагым минтип 70-тен ашса да, көз тийбесин түтүтү, чачымда эле капкара. Десең экинчи кемпир каткырат этек жеңин чапкылап. Маймылдын деле чачы бар, мактансаң боло жакшыраак. Мына мен мактангандай болбоюн, тик чийип басып баратсам тиишет чалдар мурту жок. Бой салбайм делең аларга, болобу сүйүү мурчу жок. Алам деп жүрөт Таштанбек дегелең анын тынчы жок. Түнү менен ышкырат мен байкуштан уйку жок. Мен даң эң негизгисин айтайын, 80 жаштан өтсөм да тишимдин бир да курту жок. Десең 3-чү кемпир козголду, ой ал кемпирдин укканда беркиң экөө шок болду. Унчукпай койсом тимеле, укмушсуңар бүт бойдон. Таягым эле болбосо тактайдай белим түз бойдон. Таштанбектин айтасың, тоогөрдөк кою бар, мага токтомуш жетпей ит болгон. Ар субота келишип, жуучунун баары мыш болгон. Мен даң эң негизгисин айтайын, 90 жаштан өтсөм да дасик бор жүрөм кыз бойдон. Баракелде. Мыкты. Бул Жегишбек Жумакадыр агайдын тамашаларын берет. Тамашаларын берет. Мүмкүн болсо сиздерге бир өзүнүн жеке суроолорду узаталы. Азамат мырза, сиздин өзүңүздүн кесибиңиз бул эмне, кандай өнөрдү аркалайсыз? Кесибиңиз боюнча. Кесибим боюнча алган билимим дастанчылык өнөрүн билимин алып, ушул дастанчылык өнөрү менен азыркы учурда иштеп, ушул дастанчылык өнөрдү аркалап келатам. Бул дастанчылык өнөрдү азыркы учурда негизи Бүйүсара Бешналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетин окуп аяктагам. Азыркы учурда Кыргыз улуттук манас театрында дастанчылык эмгектенем. Нурсултан мырза, сиз кайсыл кесипти аркалап келесиз, кай жакта иштейсиз? Элге өзүңүз жөнүндө кичине маалымат деген. Мен дагы Кыргыз улуттук манас театрында төкмө акын болуп иштейм. Бирок өзүмдүн кесибим мугалимдик, кыргыз тил, кыргыз адабияты. Аны аяктагам. Ушурда магистратурада окуп жатам.
өткөндө эми бул тамашада мындай мен өзүм тез сүйлөйм да, тез адам ката кетирет го, бул учурда TikTokто түз эфирде отурам да. Анан ушинтип сиздей болуп сурай берет, анан ушундай иштейм деп туруп магистратура дегем го. Магистралда окуп атам. Анан магистратурада окуп атам. Кудай буйрса театрда иштеп атам. Окууну аяктагам. Буйрса дагы мугалимдик дагы кесипти алып кеткенге аракет кылып жатам. Кудай буйрса жаз айынан баштап же эмдиги жылкыдан баштап өзүмдүн кесибим менен да иштегенге аракет кылам, жетишип. Баракелде. Экөөңүздөр тең башыңыздар бош, бойдок. Бойдок кечеки балдар баскабыз. 2000-жылкы нарымдан чыккан ырчмын, нарктын ырдап турчумун. Элимен айта кетейин, 2000-жылкымын. Баракелде. Жакында сүйүү майрамы келе жатат. Оюңуз кандай? Сүйүү деген бул эмне? Сиздин оюңуз боюнча кандай пландар болуп атат? Көз карашыңыз дейт. Деги эле сүйүү күнүн белгилейсизби же алага? Мурдагы жылы белгиледиңиз беле же быйыл белгилейсиздерби? Кандай карайсыз буга? Мен ойлосом эч кимге гүл берип минтип көргөн жан эмес экенмин. Андайдан романтика деп. Демек сиз сүйгөн эмессиз. Алысмын. Сүйөсүм да өтө. Бир ырым бар, бирөө мага, мен бирөөгө ашыкмын деп ушундай нерселер болот экен. Бирок сүйүү күнү деген эме сүйүүнү бир күнгө белгилөө деле туура эмеспи, билбейм, ага көп деле маани бере бербейм. Анткени кээ бир акындардын жазгандар сүйүү бул кудайлык маселе деп сүрөттөйген акындар дагы бар экен. Сүйүү бул бир башкача нерсе болуш керек. Анан андай бир күнгө байланбайт. Эгер адам чындап сүйсө 365 күн түн деп эле сүйөт азаке. Мисалы сен. Сиздин оюңуз кандай? Сиздин оюңуз ушу, мен деле көп сүйөм. Жок. Майрамдабайм. 14 февралда бул Валентина ошол сүйүү күнү деп белгилеген. Бирок бизде Кыргызстанда кайсыл майрам билесизби? Билбесеңиз эске салып өтөйүн кесиптеш. Бул Кыргыз элинде, Кыргызстанда китеп окуу күнү майрам 14 февраль. Андыктан биз өзүбүздүн улутту, өзүбүздүн наркыбызды, салтыбызды, өзүбүздүн өнөрдү гана майрамдайлы. Мүмкін болса бір қалау тілектер келген екен. Саламатсыздар, 5 канал сілерге тұнық эфир. Нұрсултан, сілерге денсаулық, ұзын өмір, бақыбат жашоо маанай қалайм. Үй бүлөңдүн маңдайында жарқырлап жүрүп күлө бер. Аман бол, чыгармачылык ийгилик, өнөрүң өркүндөй берсин. Азамат, сагада чыгармаңа ийгилик, өнөрүң өркүндөй берсин. Аман бол деген калуу тилектерин жиберген. Дагы бир калуу тилек келген. Кандайсыз? Мен абжемди куттуктайын дегем. Абжеме кааларым узун өмүр, чын денсаулык, узун өмүр. Ишине ийгилик, бактылуулук, карлык каалайбыз деп мен Айзат жана абжеси Турсунай дейт. Айзат айым менен Турсунай айымдын атынан абжеси бүгүнкү өздүк майрамыңыз кут болсун. Аман болуңуз, бар болуңуз. Жана 5 каналдын жалпы жамаатты куттуктап өтөбүз. Ассаламу алейкум, ишиңиздерге ийгилик, кутмандуу таңыңыздар менен. Мен бүгүн бир тууган агамдын туулган күнү менен куттуктайын. Узун өмүр, бактылуу жашоо тилеймин. Агам Ырысов Атамбек, мен карындашы Гүлипа, Ноокаттан бел айыл өкмөтү. Ошондо Атамбек агабызды куттуктайт экенбиз. Атамбек ага, бүгүнкү туулган күнүңүз куттуу болсун. Карындашыңыз Гүлипанын атынан кабыл этиңиз. Бүгүнкү туулган күнүңүз куттуу болсун дагы бир ирет. Эми мүмкүн болсо жакшы эле Нурсултаныңыз бизге бир обондордон салып өттүңүз, төкмөңүздү көрсөттүңүз. Эми бир дастан угалы. Мүмкүн болсо Азамат мырзанын аткаруусунда болсун. Көлөмдүү ырлардан ырдап берейин. Элмирбек Иманалиев агайыбыздын жакшы бир чыгармаларын аткарып берейин. Кечтең артаңда боздоп сайра, армандуу сезимди козгоп сайрап,
Бир булбул булугуп келет күндө, биз жүрчүң алма бакты. Болжоп сайрап, албактан адашып бүгүн калган. Аршактан алмадай сүйүм калган. Ал сүйүм булбулга айланган бей, ашыгын издеген ой. Үрүлү таңда бул кечтең үнүң баспай, булуктуң неге мынчай, булбулум булбулум ай. Жаншайсың жаш булбул токтобогон, жашоодо жан жоги боздобогон. Жашаймын ал күндүң эстеп алып, жаштыгым жаштыгаң эй, окшобогон. Сайрашың өткөндүң эске салып, санар каймал күндөр четте калып. Булуккан булбулдай сени жоктойм, буйруксуз сүйүмдү мен жектеп алып. Бул кечте үнүң баспай, булуктуң неге мынчай, булбулум булбулум ай. Булуккан кургурум ай. Эмне деген өнөр, эмне деген талант. Эмне деген өнөр. Экөөңүздөрдүн талантыңыздарга таазим кылабыз, жаш болсоңуздар дагы. Баягы өнөр адамдарына бир айтылган кеп бар эмеспи? Өнөр адамы ит көргөндү бир көргөн күнү хан көрбөйт, бир көргөн күнү кул көрбөйт дейт. Андыктан мына ушундай бир абдан оор чыгармачыл жолду өзү эле оор, туз оор деп айтып келебиз. Оор кесипти тандаган экенсиздер, жаш болсоңуздар да элибизге нарктуу ушундай бир кыргыздын кылымдан келаткан комузу менен өзгөчө бир жакшы чыгармалар тартуулап бердиңиздер. Ыраазычылык билдиребиз. Анан мүмкүн болсо бүгүн атайын бир сиздерге оюн курдук элек. Бул жерде деле биздин нарк наслге ылайыктуу эле оюндар. Бул жерде болгону бир белгилүү инсандын аты катылган. Сиз аласыз, бирин аласыз дагы Азамат мырзага чыгармасы жөнүндө айтпайсыз. Бул ырдырды айт, аркыны ырдайт деп айтсаңыз, анда бат эле таанып калышы мүмкүн. Кайсыл жерде төрөлгөн, кандай инсан экенин айтып бере бересиз. Сиз билесиз. Сиз билгендерди, белгилүүлөрдү жазганбыз. Сиз кайсыл инсан тууралуу айтып берип атканын табышыңыз керек. Түшүнүктүү Азамат мырза. Келиңиз эмесе бирди алыңыз. Бисмилла. Караба. Бул инсан эмеспи, башкалайм. Жок, ошону айтып бериңиз. Ошону түшүндүрүп бериңиз. Бул эмне, кандай? Бизди ушундай чакырып, эл менен жакшы маанай, эл менен акындардын ортосуна көпүрө болуп өлгө түзүп берет. Бул Силерди чакырыппы? Бизди чакырыппы? Я отом Азамат. Айтыңыз. Эфир. Баракелде. Келиңиз, дагы бир. Эфирде. Экөөңүздөргө атайын 2ден кат даярдаганбыз. Окутпаңыз. Мен бирок бул инсан эмесин билбейм. Колдон келсе түшүндүрүп бериңиз. Жакшы ролдорду аткарат. Шайыр, позитивдүү, Мурутжан. Жакшы ролдорду аткарат. Азыркы учурда тамадалык да кылат. Бул ишини көргөндө өзүнө юмор келет.
кошунаны тандабайт деген. Мурутжан да, Аскат Сулайм. Ай, баракелде. Баракелде Азамат мырза. Туура жооп болду. Келиңиз эмесе. Сиз Нурсултан мырзага түшүндүрүп көрүңүз, катып көрүңүз сөздү. Ушуга такыр жокмун чынында. Ушул инсан тууралуу маалымат бере берсеңиз болот. Билет дегенсиң бул инсан ким экенин. Өзүңүз тааныйсыз балдыгы жазылып турган инсанды? Жок. Келиңиз анда биз айтып коелу кесиптешме? Сиз айткыңызчы. Ойлогом ушул кишиден деп. Бул киши жакшы ырдайт, чынында азыркы күндө хит болуп турат. Жаштардын талабы көп өтүн. Аскат жетиген. Жок. Дагы Мындай киши жаштарга ылайыктуу бул инсан, абдан популярдуу болду. Ыры. Катарынан ырлары бир Топ болуп турат. Катар Мырза, сизге мырза байке болуп калат. Суран Садыкасов. Жок. Жок. Азыркы күндүн талабы Экөөбүз тааныбайт окшойсуң. Жана Тамада эмеспи? Тамада эмес. Той. Билбейм аны. Билесиз, сиз ырын уккансыз, сиз уккансыз Балким ырын. чынында билбейттир. Анткени Айтыңыз. Азамат мырза билбей койгондон мага шек келиши мүмкүн. Нурсултан дагы билбейт. Жакс. Билбейм, чын айтып. Билбейсизби? Жакс деген ырчыны уккан эмессиздер. Жок. Балким ырын уккан, бирок өзүн билбейт, э? Балким. Ооба. Балким. Себелеп. Ошол деген ырдайт. чыгарманы Атын билесиздер. мен жолуктум. Баракелде. Келиңиз кийинки катты түшүндүрүңүз. Бул чыныгы сиз түшүндүрүп берчү инсан. Бул инсан тууралуу айтсак эми сөз көп болуп кетет. Боло эми деп. Кел. Кыскачасын эле түшүндүрүп берейин эми. Аябай Жакшы киши. сонун инсан, илгерки инсандардан. Бул атабыздын чыгармаларын да көп аткарып жүрөбүз, айрыкча мен. Баракелде. Биз сымылдады кеп баштаганда эле таап койду. Анткени көкүрөктө баягы комуздун кылдары жатса, анан кантип билбестир. Бул улуу инсаныбыз Токтогул Сатылгановду сыр кылып катканбыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Сиздерге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Дагы да болсо TikToктон көп көрүүчүлөр топтоңуздар. Баягы TikTokто кайсыга тиркелсең, демек ошону көрө алат экенсиң. Андыктан жакшылык гана болсун элибизде. Сизге болсо чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз, бийиктиктерди каалайбыз. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүнкү коногубуз Нурсултан мырза жана Азамат мырза болуп өттү. Жана дагы мына ушул биздин жаштарыбызга бир каалоо тилегин айтып өткөн кыргыз элибизден айланалы. Эмесе кийинки сюжетке көңүл буралы.